Кубан мырзага да суроо узатсам деп турам. Siz кийинки эле убакта таанышкан экенсиз. Мурун ушул ырларды жакшы көрүп ырдап, ойноп жүргөн турбайсызбы? Анан автор менен байланышкан эмессиз да мурун, Рахмат сөз бергенсизге. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул чыгармачылык деген качан болсо дагы катылып жата берген менен баары бир баягы шибегени мүшөгө каталбайсың дегендей. Бул чыгарма деген эмеңде ушундай болот экен да. Бир болбосо бир кезде тээп чыгат экен. Мынакей мен деле 60-тын кырына жетейин деп калдым. 58,59 кетип атам. Анан чыгармачылыктын айынан ошо чыгармачылыктын аркасы менен Какем менен таанышып калдым. Тыныбеков менен эбепке себеп болуп, ал айтып отурса көбүрөөк сөз, кыскача эле. Андан Какен аркылуу кенже карындашым менен таанышып калдым, Исаева менен. Анан булар болуп кичине ырдашып, радиолорго, телевизорлорго барып жүрдүк. Эл ичинде каталып жаткан өнөрлөр бар да. Ошолорду баягы кичине жандандыралы деп өзүм идея көтөрүп, анан Какен чыкпайсың ушундай десем эле жарайт деди. Анан келип чыктык, неме кылдык. Анан ушул ырларды ырдайм деп калды. Моолорду ойноп берчи. Ой, булар аябай сонун ырлар да. Булардын илгерки баягы биздин убактагы биз баягы зың болуп жүргөн убактарлар да булар. Авторун билгенсиз да ошол убакта, же билбейчи? Билбейм ким экенин. Бул Каникей Ералиеванын экен жүрдүм, ошол кезде Каникей ырдаган, анан ак сүйүү сенин көзүң жок дегенди Какен ырдаган делесинде жок, бирок өзү айтып калды да. Ошол сен эмес белең, чындап эле. Ошону элге жайылткан. Бул аябай сонун ырлар да. Давай анда эметели деп эле, радиого баралы, телевизорго баралы деп эле. Анан бунун автору биздин айылда Кочкорлук болот дейт. Ким деген киши агы жазып бар. Агы жазып бар деп атпаймынбы? Десем Качкын Усупбаевдыкын эле уккам. Анан ошо киши биздин айылдык болот дейт. Окуянын жерин деле билбейт экенмин. Ошо байке менен тааныштыр анда мени. Анан агы кишинин ырлары дагы кайсылар бар десем, ушул ырларды дагы көп ырларын айтып атат да. Мен бул кишинин ырлары өмүрүңүз узун болсун байке. Мени мынтип калды сөзүң аралды. Мени тиги дүйнөгө көп кишилер отправить этиптир эч жагы эле. Сиз көмүскөдө жүрсөңүз көп музыканттардан уксамай качкын барып өлүп калды дебеди беле аны деди. Өмүрүңүз өлбөй эле тирүү десе чочуп кеттир, ал өлбөй эле тирүү. Өмүрүңүз узун болот экен, ошон үчүн өмүрүңүз узун болот экен. Мен сизге айтып атпаймынбы, өмүрүңүз узун болсун, жакшынакай биздин убактагы аябай ушундай мыкты доктор баягы айткандай хит болуп жүргөн ырларды чыгарган экенсиз убагында. Биз ошол ырлар менен чоңойгонбуз, ошол ырлар менен күлгүн курагыбыз өткөн. Андан ушул күнгө чейин мынакей бүгүнкү күндү уккан балдар дагы, жаштар дагы ушу сиздин ырыңызды уккандан кийин аябай жакшы турбайбы, мага сөзүн жазып бересизби дегендер көп болуп атат. Кыргыз жыттанган колориттүү ырлар. Анан Кубан мырза мынакей сизге мынакей ушу өзүңүз айтып кеткендей искусство адамдарды бириктирет. Караңызчы, мына сиз ушул Какен айымды таап, Кенже айымды таап, мынакей Кочкор жеринин тургунун ойготуп алып келип атабыз. Эми мындан кийин мына санатка байма-бай келип туруңуз. Биздин милдетибиз ушул телевидениеден элдин ичиндеги жаткан чыгармачыл өнөрпоздорду алып чыгыш биздин милдетибиз. Анан дагы Кенже айымга дагы сөз узаталы. Кандайча сиз дагы ушу байланышып калдыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биз районубуздагы балдар искусство мектеби бар, ошол жерде чогуу Качкын агай, Какен эже болуп чогуу эмгектенебиз. Жакшы. Анан райондо карагандай маданий иш-чараларда ушу агайдын ырларын аткарып жүрөбүз. Ошол. Абдан жакшы. Азыр бир чыгарма аткарып бересиздер да? Кайсыны? Качкын агайдын Өчпөсө экен жаштыгым деген сөзү Исабек Исаковдуку, ону агайдык. Жакшы.
Barkende, жақсы. Абдан жақсы.